Tuzdуу тамак кан басымды көтөрүшү мүмкүн. Бирок белгилүү болгондой, бул жалгыз эле көйгөй эмес. Медпортал жазгандай, рациондо туздун ашыкча болушу тынчсыздануу жана депрессиялык абалдардын өнүгүшүнө байланыштуу механизмдерди иштетиши мүмкүн. Изилдөөчүлөр лабораториялык тышкандарды тузу көп диетага отургузушкан. 5 жумадан кийин бул жаныбарларда депрессиянын белгилери байкала баштаган. Алар айлана чөйрөгө болгон кызыгуусун жоготуп, кыймылсыз жана пассивдүү болушкан. Туздун көп болушу белоктун активдүүлүгүнө таасир берет. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде дал ушул белок жүрүм-турумдагы депрессияга окшогон өзгөрүүлөрдү жаратышы мүмкүн. Ал эми бул белок өчүрүлгөн жаныбарларда ошондой эле туздуу тамакты жешкенине карабастан мындай өзгөрүүлөр болбой калган. Бул ачылыш психикалык ооруларды дарылоонун жана алдын алуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууга негиз болушу мүмкүн. Анткени адамдар көп учурда канча туз колдонуп жатканын өздөрү да байкашпайт. Туздун көп өлчөмү жарым фабрикаттарда, колбасаларда, снектарда, даяр соустарда жана фастфудта болот. Даяр продукциялардын курамындагы туздун көлөмүн көзөмөлдөө кыйын. Адистер тамак аштын курамына көңүл бурууну жана үй шартында даярдалган тамактарга артыкчылык берүүнү сунушташат.